Abu Hanife rahmetullahi aleyhi күндөрдүн биринде бизнес партнеры болгон. Өзү менен чогуу бизнес кылган да, эми көчө тили менен айталы, бизнес партнеры бар болгон. Анын аты Бишир болгон, Бишир. Ушул киши күндөрдүн биринде жүктү алат да сапарга чыгат. Мисирди көздөй. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи ошол жерде 70 кийим берет, 70 кийим. Ушул 70 кийимдин ичинде жазып коёт. 70 кийимдин ичинде бир кемчилиги бар кийим бар. Сиз ушуну саткан кезиңизде сатып алган адамга айтыңыз, мына ушул кийимде кемчилик бар. Анан сатыңыз дейт. Тиги Бишир дегени барат, Мисирге жетет. Эми бизнес келип калды да, билесиз, содегерге жол ачылып калды, сата берет да, унутуп калат диякты. Унутуп калып дегени сатып ийет. Сатып ийип кайра келет. Абу Ханифа менен кайра жолугат. Жолуккан кезде Абу Ханифа айтат: "Сиз 70 кийимди саттыңыз мейли. Хал байянта заликал айбаллази фи саубил." Сиз жанагы кийимдеги кемчиликти айттыңызбы тиги сатып алган адамга дейт. Дегенде жанагы шериге айтат: "Наситу, унутуп койпум" дейт. Мен айтпай калыпмын аны, унутуп койпум дейт. Ошол жерде айткан кезде Абу Ханифа рахматуллахи алейхи эмне болот? Ошол соодадан түшкөн кирешенин бардыгын садака кылып ийет. Толугу менен ошол бизнесте эмне түшкөн болсо, бардыгын садака кылат. Эмне үчүн садака кылды? Абу Ханифа айтат: "Ушул менин байлыгыма күмөн нерсе аралашып калды" дейт. Шектүү нерсе аралашып калды дейт. Ошондуктан ошол себептен бардыгын садака кылат. Кирешесин билесиздерби канча менде? 1000 дирхам. Ал кезде урматтуу агайлар 1000 дирхам бул өтө чоң акча эле. Өтө чоң сумма болот эле ал. Биздин доорда 1000 дирхам десеңиз азыр бул аз эле акча болот да, себеби күмүш арзан да бизде. 60 сом, 80 сом, патолог 200 сом да күмүштүн 1 граммы. Ал доорларда күмүш укмуш нерсе болгон. Өтө кымбат болгон алтын менен күмүш. Ошондой 1000 дирхамды садака кылып ийет. Эмне себептен? Болгону соода кылган кезде эмне болду? Жанагы кемчиликти айтпай туруп сатты. Азыр бизде кемчиликти айтпай туруп саткандар толтура. Эмне үчүн биздин ушунчалык бизнес кылабыз? Ушунчалык алыш беришибиз бар, өнүкпөйт. Эмне себептен? Себеби көп агайындар. Кебиде суткорлукка кирип кетип атабыз. Кебиде жанагы соода саттыкта кыянат алдап атабыз, кыянат кылып жатабыз. Ошол себептен биздин бизнесте береке жок. Эгерде биз адал жол менен табып, адал жол менен бизнес кыла турган болсок, эч качан бизнестен адам кемибейт, байыйт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Рызкынын 10-9 бөлүгү бизнесте деген. Рызкынын 10-9 бөлүгү бизнесте болот. Соода саттыкта болот.